Гүлжан Бейшембаева мамлекеттик ипотека ишканасы аркылуу Борбор калаадан турак жай алган. 2017 жылы декабрь айында иш кагаздарын тапшырса, 2018 жылы ноябрь айында кезеги жетип, үйүнүн ачкычын колуна алган. Өзү мамлекеттик жумушта иштегендиктен турак жайга жетүү үчүн көптөгөн эшиктерди каккылаган. Акыры мамлекеттик ипотека ишканасы тилегин орундатканын айтат. 18 жылы ноябрларда мага чалышты. Документиңиз өттү, үй караштыра берсеңиз болот деп. Ошол убактан баштап үй караштырып баштадым. Анан ошо менин эле ошо чогуу кызматташкан коллегаларым дагы алган болчу. Ошолордон дагы алардан кандай алдыңар, кайсы банктан алдыңар деп да мен дагы кызыгып сурап алардан, мен дагы колумдан келишинче сурап билип, анан ошо чалган күндөн баштап анан көп банктарга чалдым. Бейшембаева 30 000 долларга бааланган турак жайдын 30% баштапкы төлөмүн төлөгөн. Андан соң 8%дан ай сайын төлөп турган. Учурда жалгыз бой эне алган насыя үчүн ай сайын 6%, тактап айтканда 13 000 сомдон төлөйт. Пайызы дагы да азайса бир топ жеңилдик болмок дейт. Кредитке алдык, ипотека ошоге сураган акчам ошого жетти окшойт. Анан 15 жылга оформить эттим. Анткени ай сайын төлөгөнгө дагы шартты караш керек экен. Анткени ар бир айда канчалык аз убакытка алсаң, проценттин ставкасы ошончолук аз болот экен да. Бирок ошого байланыштуу эле кайра ай сайын төгө турган акчаң дагы кыска мөөнөткө алып койсоң көп болуп калат экен. Аз төлөнүш үчүн неме кылдым, 15 жылга оформить эттим. Мындан ары кардарларга дагы да жеңилдиктер берилиши күтүлүүдө. Анткени жогорку кеңештин депутаттары алдыда мамлекеттик ипотекалык турак жай насыясы жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү мыйзам долбоорун колдоп, 3-чү окууда жактырышкан. Аталган мыйзам долбоорго президент кол койсо ишке ашат. Иштелип чыккан программада насыя мөөнөтү узарып, пайызын кыскартуу каралган. Эң негизгиси кардарлар биринчи төлөмсүз турак жайга ээ боло алышат. Муну менен көптөгөн жарандар үй жайлоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болот дейт жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев. 4 миллион сомго, 3,5 миллион сомго бир батир алам дей турган болсо, квартира алам дей турган болсо, анда 10% 300-400 миң сом биринчи алдын ала бериш керек эле. Мына ошол баштапкы төлөмү жок дагы көптөгөн үй бүлөлөр ипотекалык насыя ала албай келген да. Экинчи максат ушул болду, ошол баштапкы төлөмдү жокко чыгарып койсо. Эгерде туруктуу иштеген болсо, мамлекеттик ипотекалык компаниянын өзүнүн талаптары бар. Мына ошолорду аткарган болсо, анда баштапкы төлөм жок эле ипотекалык насыя берилет. Берилиш керек деп биз максат койгонбуз. Учурда мамлекеттик ипотека ишканасы жарандарга насыяга турак жай алып берүүнү токтоткон. Ошондой эле пандемияга байланыштуу ишкана онлайн кабыл алууга өткөндүктөн кардарлар онлайн иш кагаздарын сайт аркылуу толтуруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Президент Садыр Жапаров жаңы мыйзам долбооруна кол койгондон кийин гана кардарларын кабыл ала баштайт. Андан соң кардарлардын пайызы азайып узартылат. Башында 14%тен берилип баштаган. Андан кийин баарыныкы 12ге түшкөн, андан кийин 8%ке түштү. Андан 7, 6, азыр жаңы программа күчүнө кирип атат, ошол 4%тен берилет жаңы алгандарга. Калгандарыныкы дагы банктар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз, ошо маржаларды түшүрүү боюнча. Бул убакытка чейин мамлекеттик ипотека ишканасынан 5240 адам үй алган. Мурда 15%дан алып келишсе, азыркы убакытта 6%га чейин түшкөн. Ал эми алууну каалаган жарандар кыска убакытты тандаса, пайызы дагы да аз болот. Мамлекеттик ипотека ишканасы партнердук банктар менен иш алып барат. Тизмеде 10 банк менен келишим түзүлгөн. Турак жай сатып алууну каалаган жарандар дал ушул банктар менен келишим түзүп, өздөрүнө ыңгайлуу насыя мөөнөтүн тандап алышат. Нуржан Султанбекова, Адлет Чокоев, Өскүн Жороев, 7 канал, Бишкек.